Эфирде апта жыйынтыгын чыгарган Жума Баян аналитикалык программасы берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача анонсу. Жыл жыйынтыгын чыгарган өкмөт министрлер кабинети эмнеге жетишти да эмнеден аксады. Ишин аяктаган парламент 6-чы чакырылышка айтылган баа. Энергетикадагы реформа алдыда эмне өзгөрөт да жыйынтык кандай болот? Кассалык машинага болгон каршылык, соодасын таштап көчөгө чыккан соодагерлер. Карбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрүп баштадыңыздар. Жыл аякта баратканына байланыштуу бул жумада жылды жыйынтыктаган жасалган иштерге саресеп салган бир топ жыйындар өттү. Алардын эң маанилүүсүнөн баштасак, кечээ ишемби күнү президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыйынын өткөрдү. Отурумда акыркы бир жылда жасалган иштер жана алдыдагы 2022 жылга коюлган пландар тууралуу кеңири айтылды. Өлкө башчы Садыр Жапаров 2021 жылы мамлекет саясий жана экономикалык кризистен толук чыкканын белгилеп, ага калың элдин колдоосу министрлер кабинетинин ыкчам иш алып барганы чоң жардам бергенин кошумчалады. Президент мамлекет башына эң оор учурда келгенин, бир жыл мурунку саясий чыңалуулар пандемия кыйраткан экономикалык абалда ишти жөндөп кетүү оңойго турбаганын билдирди. Ага карабай Садыр Жапаров мамлекетти жаңы багытка салууда алгылыктуу кадамдарга оперативдүү бара алганын, күнү-түнү кирпик какпай иштеген командалык жумуш жыйынтыгын кыска убакытта берип калганын кубануу менен айтып өттү. Садыр Жапаров өлкөнү президенттик башкарууга өткөргөнү, кумтөрдү мамлекетке кайтаруудагы аракети жемиштүү болгону, президенттик жана парламенттик шайлоону таза өткөргөнү менен сыймыктанаарын белгилеп, анын үчүн калың элге ыраазычылыгын айтты. Өлкө башчы карапайым калктын негизги талаптарын четинен аткарып келатканын баса белгиледи. Биз жаңы Кыргызстанды кургубуз келет. Кандай гана экономикалык бум болбосун, ал кезде ар дайым баалар тезирээк өсөт, чийки заттарга болгон баалар кескин көтөрүлөт. Бум экономикада жасалма өсүштөр менен дагы коштолору экономикалык илимдерде байма-бай айтылат. Анын объективдүү жана субъективдүү себептери бар жана боло келген. Бирок биз жасалма өсүш эмес, экономикалык цикл менен өсүштөргө баргыбыз келет. Марксты баарыбыз окуганбыз, анда дал ушундай жазылган. Кризис, депрессия, жандануу, активдүүлүк, өсүш бул цикл. Бул этапты кармап калсак, анда бизде дагы өзгөрүүлөр сөзсүз болот. 30 жылдын ичинде Казакстан, Өзбекстан өз өндүрүштөрүн сактап калган. Бул жерде алардын эрки күчтүү президенттеринин эмгеги чоң болгон. Биздин акыбал башкача болду, аны баарыңыздар түшүнүп турасыздар. Мен жана менин командам жаңы Кыргызстанды сөзсүз курабыз деп бекем ишенем. Биз ага толук даярбыз деп эсептейм. Отурумда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да өкмөттүн өзгөчө жасаган иштери жана жетиши албай калган жумуштары, ошондой эле алдыдагы пландары тууралуу кеңири маалымат берди. Акылбек Жапаров өкмөт мурдагыдай ташпака саясаттан арылып, бүркүттөй зулгулдап учуп, оперативдүү иштеп калганын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы стратегия деп жылдап созулган өнөкөттөн өкмөт алыстап жатканын, план менен иштөөгө өткөнүн кошумчалады. Акылбек Жапаров план коюу, анын аткарылышын артынан кууп, жыйынтыгын көрмөйүнчө өкмөт тынып тынчыбай жатканын билдирди. Бир иштин артына түшүү менен кыска убакытта кандай жумуштар жасалганын санап өткөн Акылбек Жапаров бюджеттин профицитке чыкканын акыркы 10-15 жылдагы алгачкы жеңиш деп сыпаттады. Ошондой эле бажет тармагындагы реформа санарип өкмөт түзүүдөгү жетишкендиктерин сыймыктануу менен айтып өттү.
2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча ИДПнын реалдуу өсүшү 2,4% түздү. 2021 жылдын прогнозу боюнча 103,2, 103,5 түзөт деп биз ишендирип кете алабыз. Ички дүң продукциянын номиналдык көлөмү 720 миллиард сомго чейин көтөрүлдү. Секторлары боюнча кызмат чөйрөсү өзүнө келип 6,1%-ты берди. Кызматтар чөйрөсүн айттым, өнөр жай болсо 1,6%-га чейин өсүштү берди. Тилекке каршы айыл чарбасы менен курулуш дагы эле өзүнө келе элек. -4, -4,6%. Макроэкономикада өлкөнүн ички дүң продукциясы жылдын аягына чейин жакшы көтөрүлүшүнө кумтөргендеги абалдын кескин жакшырышы таасирин тийгизет. Башында кумтөрдү башкара албайсыңар, суу толуп калды, ген жок калды деген ушул сыяктуу тобокелдиктердин баары азыр жокко чыгарылды. Ушул жумадагы дагы бир маанилүү маалымат. 6-чы чакырылыштын депутаттары өз ишин жыйынтыктады. Жогорку кеңештин депутаттары жума ортосунда акыркы отурумуна чогулуп, өздөрү айткандай ыйык трибуна менен коштошту. Негедир ушул ыйык трибуна менен коштошуу көпчүлүк депутаттар үчүн кыйынга турду. Кээ бирлери байкатмаксан болуп, көңүлү кыра болгону менен сыр калтырбай тынч эле залдан чыгып жөнөсө, айрымдары жумшак креслосу ыңгайлуу иш жеринен кеткиси келбей, иштен кетсек да ак үйгө эмин-эркин кирип туралы, ошого мыйзамдуу уруксат берсеңер деп сунуш киргизгенге да жетишти. Албетте, жоопкерчилиги жок, бирок жоопкерчиликти талап кылган, иш жасабай туруп эле иштебейсиң деп бирөөнү такалап турууга мүмкүнчүлүк берген депутаттык креслодон айрылуу кетип жаткан эл өкүлдөрүнө оорго турду болушу керек. Негизи 6-чы чакырылыш Кыргызстандын тарыхында багы бар парламент деп аталды десек да болот. Башында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин башкаруу убагында келген жогорку кеңеш дагы 2 өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков жана Садыр Жапаров менен да иштешти. Акыркы 5 жылда ар кандай атка конду. Атамбаевдин убагында балык парламент деп көпчүлүктүн сынына кабылды. Сооронбай Жээнбековдун мезгилинде болсо чимкерек аталды. Муну менен катар 6-чы чакырылыштын мактоого аларлыктуу жумуштары дагы көп болду. Ишин аяктаган парламент 6-чы чакырылышка айтылган баа тууралуу кесиптешим Шекер Сатыбалдиева айтып берет. 6 жылдык тарыхый жолду басып өткөн жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары бул жума өз ишин жыйынтыктоого чогулганы менен аягына чыга алган жок. Кыргыз парламентинин тарыхына кайрыла турган болсок, эң узак убакыт ишмердүүлүк жүргүзгөн чакырылыш катары элдин эсинде сакталып калды. 2015 жылдан 2021 жылга чейинки жогорку кеңештин басып өткөн жолуна, тагдырына, ишмердүүлүгүнө, аракетине эртедир кеч тарых өз баасын берет. Бирок канткен күндө да эл баалап, эл тараза болот деген депутаттар ишмердүүлүгүн жыйынтыктап жатып, өз милдеттерин так эле аткаргандыгын айтып беришти. Маанилүү чечимдерди, токтомдорду, бир канча мыйзамдарды кабыл алууга жетишиптир. Абдан бир кыргыз элине пайдалуу иштердин бири ушул кумтөр маселеси болду. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, былтыр ушул 7-чи чакырылышка депутаттар шайлоо болуп өтүп, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккандан кийин ушул 6-чы чакырылыштын парламенти мыйзамдуу түрдө кыргыз бийлигин сактап, ошону башка эл аралык коомчулуктарда тааныган деңгээлге алып келди да. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы ийгиликтүү эле иштеди деп айткым келет. Биринчиден баягы кумтор маселеси боюнча мен ойлойм, түзүлгөн депутаттык комиссия, кийин мамлекеттик комиссиянын деңгээлинде мындай маанилүү, Кыргызстан үчүн маанилүү мыйзам чечимдер алынган. Көптөгөн элибизге керек, мамлекетибизге керектүү мыйзамдар алынды.
6 жылда 3 президент менен иштештик деген 6-чы чакырылыштын арасында жемин жедирбей ишин мыктылап аткарып аброй алган эл өкүлдөрү да ар кайсын айтып отуруп хайп жараткандар да болгону жашыруун эмес. Мунун артынан ар кандай атка да конушту, мазактоолорго дуушар болушту. Кезинде жогорку кеңештин төрагасы болуп иштеп өткөн жылкы октябрь төңкөрүшүнөн кийин кызматын тапшырган Дастан Жумабеков баарын эле кыйраттык деп айта албайм, кемчиликтер да кетти деп катасын моюнга алат. Ал үчүн элден кечирим сураганга жетишти. Эл үчүн иштеп бергенге аракетибизди кылдык. Мамлекет үчүн иштеп бергенге аракетибизди кылдык. Анан эми кемчиликтер да болгон жок деп айтуудан алысмын. Кемчиликтер да болду. Ошондуктан мүмкүнчүлүктү пайдаланып, эгерде кемчиликтер болуп калса, элден кечирим сурайбыз. Эми ошол чимкирик атты таңуулаган киши ошол өзүнүн партиясындагы депутаттарды өзү тандап, өзү ошолорду ушул парламентке алып келди. Ошол өзү алып келген депутаттарыны ар кандай аттарды коюп парламенттин аброюна шек келтирди да. Бирок бул чакырылыштын ишмердүүлүк учуруна басым кысым болгону да жашыруун эмес экен. Жогорку жактан, төмөн жактан деп отуруп, айрым долбоорлорду ишке ашырууда кийлигишүүлөр болуптур. Тагыраагы эки колу байланып, эки канаты кыркылган учурларды айтпай коюуга мүмкүн эмес. Бул тараптан алганда өз миссиябызды аткара алган жокпуз деп моюндашат. Ал тургай мамлекет үчүн деп чет жактардан эсепсиз алынган ири өлчөмдөгү насыяларды ратификациялоо жүрөгү өткөн, көкөйүнө көк таштай тийген убакыттар өткөн. Муну албетте басым кысым деп түшүнүүгө болот. 16-жылы конституциялык эмес, конституцияны кабыл алган ушу парламент болгон. Президенттен коркуп кабыл алган. Анан кийин Текебаев камалып атканда, Салянова, Шыкмаматовго иш козголуп атканда мыйзамсыз. Унчукпай отуруп берген ушу парламент болгон. Ушу парламенттин тушунда парламенттин эки колу канаты кыркылды. Парламенттин полномочиясы кесилди. Биз 5-чи чакырылышта Орта Азиядан жападан жалгыз Европа Союзунун парламенттик ассамблеясынын мүчөсү болгон элек. Биз дүйнөгө парламенттик демократиясы бар өлкө катары таанылган элек. Ушул 5 параметрден караганда, албетте биз элдин ишенин актай алган жокпуз. Эсимде бар, көптөгөн кредиттерди алып берип, ратификацияларга кол коюп атып, добуш берип атып, чарчаган мындай учурларыбыз болчу да. Ошол учурда мен аябай өкүнчүмүн да, эмне үчүн ушунча аябай көп кредит алабыз? Анткени канча көп кредит алсаң, ошончо биздин ар бир жараныбыз карыз болуп калат. Мисалы, Жээнбековдун учурунда таптакыр кредит албай калдык. 6 жылда тарыхый саясий окуялар менен коштолду. Баш мыйзамдын кабыл алынышынан тарта Кумтөрдүн улутташтырылышына чейин дал ушул чакырылыштын ополтоодо эмгеги бар. Бул аралык тынымсыз шайлоолор менен коштолгон рас. Ар бир эл өкүлү өз дараметине жараша иштеди. Бакырчак төөнүн баары жакшы дегендей, балык депутаттарга караганда ар кандай кырдаалга карата өз учурунда реакция жасап, жетелеме болбой, пикирин ачык айтып тургандар да болду. Эл үчүн иштейм деп келген соң 2 жылдан ашык убакытта 17 мыйзам жазып, анын 7-өсүн жүзөгө ашырдык деген депутат Марлен Маматалиев баары элдин жашоосун жакшыртууга багытталат дейт. 17 мыйзамга жазганга аракет кылдым. Ошонун бир 7-өсү кабыл алынды. Бул дагы мен ойлойм жакшы жетишкендиктердин бири. Булардын бардыгы жазылгандар мыйзамдардын жеке өзүнө эмес, ошо эл үчүн, мамлекет үчүн жазылган ошол коррупциялык схемаларды жоюу максатында, элдин жашоосун жакшыртуу максатында жазылган мыйзамдардын көпчүлүгү элге жагат деген мыйзамдар кабыл алынган негизинен эле. Албетте, ар шайлоодо жарышка аттанып, чакырылыш сайын парламентке келип, депутаттыкты кесипке айлантып алгандар да жок эмес. Башкасын айтпайлы, азыркы чакырылыштын эле 19 келерки курам менен дагы депутат болуп келген турат. Бирок жарышка катышкан менен жеңишке жетишпей калгандар да жок эмес. Эртеңден тарта эл өкүлү эмесмин дегендер эми кайда иштейт деген суроого да жооп беришти. Мен эми 3 соц депутат болдум. Бир кичине дем алайын деген планым бар. Ушу 15-16 жылдан бери ушу агыйда айланып эле жүрөбүз. Туган урук менен баягы өзүм өскөн жерлерде бир сире барып, жазга чейин бир дем ала турган иштер бар, дем алайын деген план бар. Көптөгөн мыйзамдар калып калды. Өзгөчө ушул алимент боюнча мыйзамдар, пособиялар боюнча мыйзамдар. Ошону Альянс фракциясы аркылуу өткөзгөнгө аракеттенем. 120 депутаттан куралган жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына негизден 6 саясий партиянын эл өкүлдөрү иштешти. 6-чы чакырылыштын тагдыры көптөгөн саясий окуяларга туш болуптур. Эмнегедир социалдык түйүндөр, маалымат каражаттары активдүү иш алып барганда ушул убакыттарга туура келгендиктен эл өкүлдөрүнүн баскан турганынан тарта сүйлөгөн сөзү, эмоцияларына чейин алеки заматта жашырууга мүмкүн болбой ааламга тарап кетип жатты. Мындан улам 6-чы чакырылыштагы депутаттардын деңгээли, кетирген катачылыктары айдан ачык болуп калды. Саясат таануучулар интернет айдыңындагы сын пикирлерди бүтүндөй парламенттин деңгээли эмес, арасындагы айрым депутаттардын дарамети катары кабылдоо керек дешет. Каталар, терс мамиле
мындай айрым бир депутаттардын жүрүм туруму, сүйлөгөн сөздөрү, тескерисинче сүйлөбөгөн сөздөрү, жанагы кнопка басуу, ушул сыяктуу маселелерден чыкты деп ойлойм да. Мындай мыйзам чыгаруу жагын, өкүлчүлүк жагын алсак, өзгөчө акыркы жылы, акыркы 1,5-2 жылы мени мисалы саясаттануучу катары менин жеке пикиримде, муну эми эч кимге таңуулагым келбейт, тескерисинче жакшы иштеди деп эсептейм. Антке менен ушулардын тагдырына туш келген өткөн жылкы октябрь төңкөрүшү кырдаал курч болгонуна карабай парламент укуктук талаадан чыкпай мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калууга салым кошту. Албетте муну ишмердүүлүгүн жыйынтыктап жатып, аброюн сактап калды деп түшүнүүгө болот. Чимкирик, Чакурук, Макалео, Франкфурт жана Майене уялчак депутат Айтор бул сыяктуу сөздөр дал ушул чакырылыштын тушунда өтө популярдуу терминге айланып, эл арасында азырга чейин талкуучу ордондо турат. Бул жааттан алганда кыргыз парламентинин тарыхында боло элек ар кандай мазактоолорго, шылдың сөздөргө да кабылышты. Эксперттердин пикирине таянсак, бул чакырылыш эң көп сынга кабылган, мажүрөө чабал иштеген депутаттар менен эсте калды. Жарандагы активист Руслан Ахматбек анын негизин сабатсыздыгы менен түркөйлүгү деп эсептесе, көпчүлүгү жеке кызыкчылыгы менен келгендиктин кесепети да тийди деп ойлойт. Өзүнүн кандайдыр бир эл өкүлү болбой, утурумдук эсептер менен барган кишилер ошол парламентти калыптандырган үчүн мен баар эмес, бирок басымдуу бөлүгү эл өкүлү болбой эле ак үйдүн, президенттин өкүлү болду да. Булардын эң чоң дагы бир кыянатчылыгы, булар деген парламентаризмди, демократияны, анан негизи эле бийликтин бир бутагын элге жек көрүндүү кылышты да. Бирок 5-6 жыл бою саясат менен алып урушуп, шайлоо өткөрүү менен алектенип атып, бул аралыкта экономика такырунтта калганын айта кетүү абзел. Өкмөт тез алмашып, экономика көзөмөлдөн чыгып кетти. Баалардын өсүүсүн тескеп, экономикага көз сала турчу чоң орган жок болуп калды. Мунун кесепети бүгүн тийип, запкысын эл тартууда. Парламенттин өзөгүн түзгөн саясий партиялар курамына ар кайсы капчуктууну кошо берип, акыл билими эске алынбай атып, аягында коомчулуктун сынына кабылды. Өзгөчө жогорку жактан ким баталса, ким тил табышса, ошолор жогорку кеңешке өтүп келип турушканы тарыхый чындык. Депутаттардын салмагы, акыл эси, интеллектуалдык базасы канчалык, мунун баарын партиянын жетекчиси тейлеп калган. Ошондуктан баягы бизде мурдагы парламентте болсо ким кандай депутат болбосун, акча мандатка көбүрөөк төлөгөндүн баары алдыга чыгып, озунуп, 10-20 орундарда ээлеп, депутат мандатка ээ болуп калган. Мындан улам жогорку кеңешке болгон ишенбөөчүлүк жаралып, алардын дарегине коомчулукта курч сын пикирлер байма-бай айтылып жатканы рас. Эл да бүгүнкү күндө өз баасын берип, көз карашын айтышууда. Өзгөчө пандемия маалында бизди тыштап кеткен бул чыккынчылык болуп калды деп ойлойм. Анткени мен аларды шайлагам да. Баары эле эч нерсе өзгөргөн жок. Баары эле ичип жеп кетишет, баары эле өздөрүн эле ойлошот да, өздөрүнүн тааныштары менен өздөрү менен эле жүрүшөт. Кыргыздардын мондай карапайым элдерди ойлошпойт. Начар иштешти, объективно ошол эле. Көрдүк го. Эми могу жашоону караганда жакшы эле иштейт. Мен аларга эчтеке претензиям жок. Балким алга кандайдыр бир мыйзамдарды кабыл алып, керектүү мыйзамдарды кабыл алып иштешкендир, бирок толук миссиясын аткара алган жок деп айталым. Парламенттин беделин жогорулатуу элдин аң сезимин өзгөртүүдөн толук көз каранды. Качан гана эл өзү тандоого, шайлоого болгон түшүнүгүн өзгөртүп, укугун так билгенде, терең анализ жүргүзүп, жеке чечим чыгара алганда гана келечек үчүн туура добуш бере алат. Маселе мына ушунда турат. Ансыз акчага алдануу, тууган, тааныш өңдүү караңгы сезимдерге азгырлуу боло берет. Шайлоочулардын аң сезими жогорулаганда ак менен караны, жакшы менен жаманды, билимдүү менен сабатсызды, жөндөмдүү менен жетелинмени таамай так ажырата билгенде парламенттин деңгээли деп өсөттөшөт эксперттер. Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Сакиев, Жума Баян. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрүп жатасыздар. Эми элдин оозунда көп айтылган энергетика темасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Энергетика министрлиги өлкөдөгү энергокризисти эске алуу менен тармакты реформалоо боюнча бир канча багыттарын атады. Аталган мекеме энергетика системасынын ишин үнөмдүү пайдалануу менен чыгымдарды кыскартуу аракетин баштады. Жакын арада өлкөдө энергетикалык компаниялардын саны 2 эсеге кыскартылганы турат. Ишканалар болсо бириктирилет. Бир жагынан алганда өкмөттүн бул кадамдары туура эле болсо керек. Анткени өлкө энергетикалык ишканаларга казынадан эң көп каражат коротот. Негизи энергетикада бирин-бирин кайталаган бөлүмдөр өтө эле көп. Ошондой эле бул тармакта эмгектенгендердин
иш акысы да салыштырмалуу бир топ жогору. Өкмөт ушул айлык акыга деле жылына миллиондогон каражаттарын сарптайт. Бирок бул кыскартуулар менен маселе чечилеби? Анткени мамлекеттин сырттан сураган электр энергиясы да убагында келери арсар. Бизге электр энергия беребиз деген өлкөлөрдүн өзүндө деле абал жакшы эмес. Маселен, жакында Түркмөнстан азырынча Кыргызстанга электр энергия бере албастыгын ачык эле айтты. Абал жеңил эмес. Кыйын кырдаалдан чыгууда энергетика министрлигинин аракети жана жыйынтык кандай болот? Кененирээк Тазагүл Эмирбекова айтып берет. Жакында Түндүк электр, Чыгыш электр, Ош электр жана Жалал-Абад электр биригип, андан кийин аларга Кыргызстан улуттук электр тармагы кошулат. Андан соң электр станциялары ачык акционердик коому менен Бишкек жылуулук тармагы бириктирилет. Мындай реформа аймактык электр тармактарын өнүктүрүү, энергетикалык компаниялардын ортосунда ресурстарды рационалдуу кайра бөлүштүрүү максатында жасалып жатканын энергетика министри Доскул Бекмурзаев билдирди. Кичинекей Кыргызстанга жананча компаниянын эмне кереги бар? Мисалы, ошол эле Жалал-Абад электрону карасаңыздар, бир эле Аламедин райондун потреблениясын канча киловатт саатты Аламедин рес алып атса, Жалал-Абад электр ошонун эле деңгээлинде алып атат. Даже адан азыраак болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн жолубуз болуш керек, өнүккөнгө, өзүбүздүн стратегиябыз болушубуз керек. Ошон үчүн биздин энергия системаны өнүктүрүү үчүн оптимизацияга алып келип, жанагы үнөмдөгөн акчалардын бүттүгүн ошол эле биздин энергетиктердин айлык маянасы жаңылануу, момундай көмөкчөрдөн подстанция, жаңы подстанцияларды салганга, жаңы мощностьторду салганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анан эң чоң көйгөйлүү маселе бул бир эле энергетиктерден тышкары адамдар миграцияга кетип аткан жок да. Биздин энергетиктер да бул жерден үйрөнүп алып миграцияга кетип атат. Ошолордун айлыгын көтөрүшүбүз керек. Ошолорго социальный объектилерди, үй жана башка объектилерди биз салып беришибиз керек. Ошондо өлкөдө энергетикалык компаниялардын саны 2 эсеге, тагыраагы 14-төн 7-ге кыскарат. Учурда Кыргызстан оор энергетикалык кризистин алдында турат. Анын алгачкы белгилери азыртан байкалып, электр энергиясы үзгүлтүк менен берилип, аны керектөөгө чектөөлөр коюлганы энергетика тармагындагы каатчылыктан кабар берет. Энергетиктер учурдагы кыйын шартта өкмөттүн мындай кадамын туура деп эсептешет. Анткени айрым энергокомпаниялардын жетекчилери жана башкармалыктардын башчылары электр энергиясын берилген чектен ашыраак колдонуп келген учурлар көп катталып келген. Шылтоо менен далай киши чиновниктер байышты. Болбогон жерде ортончо компаниялар создавать этип алышып эмекти. Анан единый орган болгондо единый закупка болот, единый бардыгына бир закупка кылып туруп там можно контроль эте болот. Во-первых, ошондо айтып аткан эметишпейм, 18 000 киши иштейт, анда сокращение болот. Бул энергетиктерди каяка эметебиз деп бир повод болгон. Азыр энергетиктер айласы кетип, зарплатасын көтөрө алышпай атат. Көп энергетиктер бүгүн Россияга кетип атышат. Ал эми КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Валентина Махмудова мындай реформа жакшы натыйжа берерине анчейин ишене бербейт. Айтымында энергетика тармагындагы таңкыстыкты жоюу үчүн башка жолдорду издөө керек. Бул эксперттин айтымында Кыргызстанда керектөөнүн өсүшү криптовалюта менен алектенген майнерлердин кыргыз рыногуна келиши менен да байланыштуу. Анткени Кыргызстанда электр тармагынын наркы бүтүндөй регион боюнча эң арзан. Кыргызстандын коңшуларында 2 эсе кымбат. Майнерлер расмий статистика боюнча электр кубатынын 8% алып коюуда. Дополнительные электростанции нам нужно строить. Суу башында турган Кыргызстан күз-кыш мезгилинде сууну топтоп, сугат мезгилинде кошуна өлкөлөргө кое берүү үчүн кышында электр энергиясын алууну Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстан менен макулдашып келген. Бирок азыр алардын өзүнө таңкыстык пайда болду. Ошондуктан биз өзүбүз чакан кестерди куруп, тарифти көтөрүү жолу менен гана абалдан чыга алабыз. Производство электроэнергии. Кыргызстанда быйыл электр кубаты кеминде 1,5-2 миллиард киловатт-саат көлөмүндө тартыш болору айтылууда. Кеп электр кубатынын керектөөнүн көлөмү жыл сайын өсүп жаткан шартта. Быйыл аны иштеп чыгуунун көлөмү суунун тартыштыгына байланыштуу, жылдагыдан кыйла аз. Кыргызстанда жыл сайын орточо алганда 400 миллиондон баштап 550 миллион киловаттка чейин керектөө көлөмү өсүп жатат. Энергетик Калый Рахимов, Советтер Союзу таргандан кийин өнөр жай, завод, фабрикалар жок кылынды. Анан ошол запас 30 жылда түгөнүп, бир да гез салынган жок дейт. Мына эми энергиянын тартыштыгына келдик деген энергетик тарифти көтөрүп, чакан гестер курулмайын абал жакшырышы күмөн дейт. Электр энергия
чыгарган станциялар кубаттуулугу жетишпейт. Абдан аз куруп калдык да, тиги эми башында бизде көп болчу электр энергия бөлүнгөндө. Ашык болуп атты даже. Ошого ишенип эле жүрө бердик да. Анан тарифти төмөн кармап жүрдүк да. Анан энергетика ошентип карызга батып калды. Почти 1,5 миллиард доллар карызбыз. Анан распред компанияларыбыз, башка компаниялар прибыль жок бүтүп атышат да. Bir жагынан карыз төлөш керек, bir жагынан өндүрүш керек. Өндүрүүгө акча жок. Тариф төмөн болгон үчүн чет өлкөдөн инвесторлор айтат, барат элек, курат элек дейт, келбей атышат. Потому что тариф төмөн болуп актабайт да, алардын акчасы 8-10 жылда кайтарып алыш керек процент менен. Ал болбай калып атат. Кыргызстандын башкы энергетикалык байлыгы токтогул суу сактагычында быйыл суу аз. Электр кубатын иштеп чыгууда тартыштык болору жыл башынан бери эле айтылууда. Учурда эң башкы суу сактагычта 11,5 миллиард метр куб суу бар. Бул былтыркыга караганда 2,9 миллиард кубка аз. Эгерде суу 6 миллиард кубтан түшүп кетсе, анда ГЭС авариялык абалга учурайт. Кыргызстан буга чейин кошуна өлкөлөрдөн кышкысын электр энергиянын 1 киловаттын 5 сомдон алып, элге 77 тыйындан сатып турган. Бул системаны банкротко алып келип, энергетика тармагы 140 миллиард сомго жакын карызга баткан. Ушул тапта кошуна мамлекеттерден электр жарыгы 2 сомдон импорттолуп жатат. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Жума Баян. Эми социалдык экономикалык темаларга келсек, ушул жумада ири базарлардагы айрым соодагерлер соодасын таштап митингге чыкты. Базарда тирлик кылгандар кабыл алынган жаңы салык кодекси, анын ичинен кассалык аппараттын контейнерлерге орнотулуусуна каршылыгын билдирди. Митингге чыккандар өкмөттү ишкерлерди колдоонун ордуна чөнтөктөрүнө кол салгысы келип жатат деп айыпташты. Ал эми салык кызматы болсо жаңы салык нормалары адилеттүү жазылганын, жарандар тапкан кирешесине жараша гана салык төлөй турганын, соодасы болбогондордон тыйын да талап кылынбай турганын маалымдады. Кыскасы, миллион тапкандар ошол миллиондорун мамлекет менен бөлүшкүсү жок. Ал эми өкмөт болсо дал ошол миллион тапкандардан миллион салык өндүрүүнү максаттоодо. Бул жерде кимдин доосу туура? Негизи адилеттүү салык системасы кандай болушу керек? Кийинки репортаждан көрүңүз. Учурда өлкөдө контролдук кассалык аппараттар менен иштөө талабы күчөтүлдү. Аны колдонбогондор мыйзам боюнча айыпка жыгылат. Бирок бул аптада Дордой базарынын соодагерлери аталган аппараттардын орнотулушуна каршы бир нече жолу нааразычылык акцияларына чогулушту. Соодагерлер салык кызматынын инспекторлору кассалык аппарат колдонбогону үчүн айып салып жаткандыгын айтышып, мурдагыдай эле патент ыкмасы менен иштөөнү талап кылышууда. Касса аппаратты кылгыла, но добровольно кылгыла. Мен ушундай сунуш айтып жатам. Эл добровольно кылсын, ким каалоосу боюнча. Ал деген канча баш оорутма. Түшүндүрүү иштери эч кандай жүрбөй эле бизде Дордойдогуларды ызылдатып, текшерүүлөрдү кылып, 24 миңден 21 миңден штрафтарды кылып, бизде деген канча күндөн бери ызгыртып атат. Тынч жерибизден козгопчу. Бизде деген, мисалы, менде патент күйөөм атында, эмнеге күйөөң атында? Эмне бизде проблема жокпу? Ал тиги менен кетет, буну менен кетет. Биз деген какайып кечке ушул жерде турушубуз керекпи, патент бирөөнүн атында болсо. Бирибиз болбосо бирибиз турабыз да. Базардын соодагерлери жаңы салык кодексин ишкерлерге болгон басым катары кабыл алышат. Дордойдун сатуучулары эгер талаптары аткарылбаса, мөөнөтсүз митингтерге чыга беришерин айтышат. Ишкерлер азыр мындай өзгөрүүгө даяр эмес. Анткени алар пандемия учурунда көп чыгымдарга учурап, жумуш солгундаганын жүйө келтиришет. А бизге эмне кылып берди? Мына жеке ишмерлерге эмне кылып берди? Эчтеке кылган жок. И мына сбухты баракты келип туруп эле анан кийин кассовый аппарат деп айтып атат. Биз даяр эмеспиз кассовый аппаратка. Мынакей, допустим, вещь стоит 120 рублей, сомов, из них биздики мынакей 3 сом прибылыбыз. Без количествага иштейбиз. Но как таможенный союзга киргени, бизде клиенттер жок. 90% мен жана айтып кетпедимби? Артка кеттик, эч кандай прибыль жок.
Ну, приходим, продавецлер бар, аларды выплачивать этиш керек, арендасы бар, аренданы выплачивать этиш керек. Көбү, допустим, кредиттерди выплачивать этиш керек. Ал көйгөйдү эмне үчүн мамлекет карабайт? Ал эми мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орунбасары Бекболот Алиевдин билдирүүсүндө ККМде товар жүгүртүүдө колдонуу салык кодексиндеги норма эмес. Ал буга чейин иштеп келген. Айтымында кассалык аппараттарды колдонуу соода жүгүртүү эрежелерине дагы шайкеш келет. Кыргызстан боюнча 29087 ККМ колдонулуп жатат. Мекеме контролдук кассалык машиналардын аппараттык жана программалык эки түрү колдонулуп жатканын билдирет. Алиев бул аппараттар боюнча кымбат деген суроолор жаралып жатканын айтып, анын эки түрү болоруна токтолду. Анын пикиринде жакында ишке кире турган салык кодекси абдан адилеттүү. Анткени майда ишкерлер аз, ири сумманы пайдалангандар көп салык төлөйт. Жаңы салык кодексинин жаңы редакциясында бир дагы салыктын ставкасы көтөрүлгөн жок. Бир дагы жаңы салык кирген жок. Анан эмнеге бага таасир бериш керек ал? Бул кээ бир ушул убакка чейин салыгынан качып, салык төлөбөй жүргөн анча недобросовестный ишкерлердин гана айтып аткан, кылып аткан саясаты болуп атат. Биз ошого алынып кетпеш керек, жалпы эл дагы ошолорду көрбөш керек. Биз элге түшүндүрүп атабыз. Бардыгын маданий жолдо гана кылайлы. Эгерде биз кичинекей чакан бизнестен салык топтоп бюджеттин кирешесин көбөйтөбүз деген саясатты кыла турган болсо, анда логикага жатпайт болчу 8 миллионго чейинкини бошоткон депчи. Биз үчүн эң негизгиси маданий түрдө бардык адилеттүү салыкты төлөш керек. Өзүнүн кирешесине жараша деп элечи. Ошол ушуга чейин салыктан качып келе жаткан гана ишкерлерге багытталган кээ бир механизмдер болуп атат. Маалым болгондой, контролдук кассалык машиналарды колдонбогон жеке ишкерлерге 7500 сом, юридикалык ири компанияларга 23000 сомго чейин айыппул салынат. Эгер кассалык аппараттарды алып, бирок иштетпей, керектүүчүлөргө чек бербесе 3000 сом айып салынат. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Исабеков лотерея ойнотуу жана кешбек чогултуу аркылуу коомдук көзөмөл жүргүзүүлөрүн айтты. Айтымында жарандар чек талап кылганга стимул болуш үчүн чогулган чектеринен лотерея ойнотуп, уткандарга түрдүү белектерди берүү каралган. Кэшбэк деген система бул автоматтык түрдө ошол кассалык чекти сүрөткө тартып, скан кылып, онлайн режимде салык кызматына жиберип, эгер ошол кассалык чек легалдуу системада болсо, ошол жарандын эсебине бир нече ошол кассалык чекте көрсөтүлгөн баанын бир нече пайызы акчасы кайта түшөт. 8 миллионго чейин бошотуу болгондуктан 8 миллиондон кийин бошотуу болбой калат, салыкты төлөп башташ керек. Анан ошол 8 миллионго чейин болуп турайын, ошол 8 миллиондон ашпайын деп бир нече мындай ошол ишкерлер мындай таза эмес иштеп жаткан ишкерлердин мүмкүн мындай бир иш-чаралары болуш мүмкүн. Ошондуктан азыр мына кабинет министринин тарабынан биринчи этап деп стимулдук лотереяны жүргүзөлү деп атабыз. Жаңы эрежелерге ылайык, эгер соодагерлердин жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаса, салык 0 болот. Бирок андан ашса, мыйзамда көрсөтүлгөндөй салык төлөөгө милдеттүү. Бул сумма азыркы патентке кеткен акчадан алдаганча көп. Ал эми экономисттер контролдук кассалык машиналарды колдоно электе каршылык көрсөтүү туура эмес экенин, мындай ыкма дүйнөлүк практикада колдонуларын айтышат. Бүтүндөй келип аткан жанагы мамлекетте чөтүп турган акчалар көрүнгөн эмес мурда. Андан көбүнчө ишкерлер көбүрөөк пайда тапчу. Ошол тапкан пайдасынан мамлекет менен бөлүшүү маселеси турат азыр ушул жерде. Алар ошол көпчүлүк каршы аткандагы өздөрүнүн кызыкчылыктары. Акчаны алат, мамлекет менен бөлүшпөйт, эч жерге көргөзүлбөйт, анан да бериш керек да. Ошол себептен Кыргызстандын мыйзамда мындай жазылганда, Кыргызстан территориясында экономикалык ишмердик жүргүзгөн адамдардын бардыгы өзүнүн каражатынан салык төлөш керек. Ошонун негизинде мамлекет өзүнүн түздөн түз өзүнүн функцияларын аткарат. Кыргызстанда 2022 жылдан тарта жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, казынага түшкөн салык, бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максатын коюп жатат. Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 30-40% экени айтылып келет. Айта кетсек, президент Садыр Жапаров 6 декабрда чакан ишкерлик субъектилерди колдоо, жагымдуу салык жана бажы климатын түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык салыктын жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин болгон ишкерлик субъектилерди салыктан бошотуу
каралган. Бирок алар онлайн кассалык аппараттарды милдеттүү түрдө колдонушу керек. Ал эми 20 метр чарчыга чейин аянтты ээлеген соода түйүндөрү 2022 жылдын 1-апрелине дейре кассалык машиналар менен иштеп калышы керек. 2023 жылга чейин Кыргызстандагы болгон соода жайлары кассалык машиналар менен иштөөгө өтөт. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Жума Баян. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.